Мен сыйынып жатам, бирок эч нерсе өзгөрбөйт. Эгер сизге бул сезим тааныш болсо, Иса Машаяк мындай деп эскертет: сыйынгыла жана чөкпөгүлө. Адилетсиз сот жөнүндөгү үлгү насаат аңгемеде тынчын алган өжөр жесир аялдын сөзүн аягында укту. Андан бетер силерди сүйгөн Кудай өзүнө боздоп кайрылгандарга жооп бербей коймок беле. Суроо эмне үчүн кечигип жатат? Көп учурда сураныштарыбыздын орундалышы башка адамдарга дагы көз каранды болот. Алардын жүрөгү моюн сунуш үчүн Кудайга убакыт керек. Акээде өзгөрүшү керек болгон адам өзүбүзбүз. Сыйынуу бул бизди Кудай жана башка адамдар менен байланыштырган көрүнбөгөн жип. Досторубуз же душмандарыбыз үчүн сыйынганда, биз Кудайга адамдардын жүрөктөрүн айыктыра турган жана талкаланган тагдырларды калыбына келтире турган бирдиктүү руханий килемди токууга уруксат беребиз. Башкалардын кайгысын сыйынууда тең бөлүшүү менен биз Машаяктын өзүнө жакындайбыз.